Атбай кыргыз журтунун учугу узарып, эртеңкиси жарык болсо экен деп тилеген кайран гана бабалар. Болочок муунубуздун каргышына калбай, жаза басып жаңылбай, тоо ташыбызды, арча кайыңыбызды, көлүбүздү жана топурагыбызды эсен-соо болочок муунга тапшыралы деп ат жалында түн күзөтүп, ажалга тике караган намыска бек бабалар. Уңгулуу журттун ураны да манас, таянары да манас. Элибиз өнөргө бай, жергебиз кенчке бай. Табият менен эриш аркак жашап, ошол өнөрү менен өзге элди да таңданткан кыргыз жергесинин кенчи, кени. Байлык деп бардык нерсеге кайыл болгон бөтөн журттун суук колу. Жеке кызыкчылык койноп, ач көздүктүн арааны жүрүп турду. Алардын колуна кол, бутуна бут болууга даяр турган өздөн чыккан жаттар. Кылымдын улуу кылмышы. Менделеевдин таблицасындагы бардык элементтер бар болсо да, Кыргызстан КМШ мамлекеттери арасында эң кедей өлкөгө айланып олтурат. Мындай ири кен байлыктарыбыз менен өлкөбүздүн экономикасы эбак эле өсүп, өнүккөн бай мамлекеттердин катарында турмак. Тилекке каршы 2021 жылдагы статистика боюнча ар бир кыргызстандык тагыраагы 1.678.000 адам жарды турмушта күн кечирип келишкени аныкталган. Адилетсиз берилген буйрукту аткаруудан өткөн чоң кылмыш жок. Вольтер, 18-кылымдагы француз философу. Кыргызстан жаратылыш байлыктары мол өлкө. Алардын ири алдысы Ысык көл өрөөнүндөгү Кумтөр кен байлыгы. Бул кен байлык Ордо калабыз Бишкектен 350, ал эми көлдүн түштүк тарабынан 60 чакырым узакта жайгашып, Борбор Азия боюнча эң ири кен байлыктардын бири болуп саналат. Кумтөр кени бийиктиги боюнча дүйнө жүзүндө 2-нчи орунда болсо, а кен байлыгынын запасы боюнча алганда 7-нчи орунда турат. 83-4 жылдан 87 жылга чейин предварительный разведка болду. 87-ден 90 жылга детальный разведка болду. Июльда госпланга барсам, баары нормально, баары колдоп, анан предварительный разведка акча берди. Прогнозубуз 90 жылы ГКСга саштагылганда 716 тоннада бекиди. Ошонун 316 тоннасы балансовый запасы, сайын С2. Анан калганы тиги 316-дан кийин 200 тоннасы подземный да, 516 тоннасы бекиген ГКСда. Кумтөр алтын кенин өздөштүрүү ниети 1978 жылы башталып, 1989 жылы СССР Министрлер Советинин сунушу менен Геналмаз алтын институтунун баалуу металл жана алмазды иштетүү башкы башкармалыгы тарабынан иштелип чыгат. Кумтөр кенинде 730 тонна алтын бар деп бааланат. Советтер Союзунун госпланы акылдуу мозговой центрлерде. Алар кайсы республикадан кайсы кенди мурун алалы деп пландаштырды. Анан ошол жерден айтышты, бизде азыр акча жок дешти. 90 жыл. 87 жылы. Себеби бизде ушул месторалдер көп болду, анан өкмөт мамлекет акча жок. Биз Кумторду 2005 жылга чейин токтотобуз. Партиянын экспесин жапкыла деп 89 жылдан баштап жаба баштадык. Союз тараган соң ар бир республика өз арбайын согуп, эми эгемендикке ээ болгон Кыргызстан экономикалык кризистен чыгуунун жолун издеп, Кумтөр кенин иштетүү карала баштайт. Алтын запасы 716 тоннага барабар кенди иштетүү үчүн чет элдик инвесторлорду издештирүүнү көздөйт. Алгачкылардан болуп эле канадалык Камеко компаниясы кызыктар болуп, ал кездеги легендарлуу парламент саналган жогорку кеңештин айрым депутаттары каршы чыгышат. Бул шылуун компания кайдан жана эмне болуп пайда болду?
Ал компанияны Кыргызстанга ким алып келди деген суроо туулат. КМШ өлкөлөрү саналган Россия, Украина, Өзбекстан жана Казакстанга чейин барып кен байлыктарына кол салууну көздөгөн Жөөт улутундагы Борис Берштейнди алар жакын жуутпай өзлөрүнөн оолак кубалап чыгып атса, Кыргызстан эмне үчүн кучак жая тосуп алган? Эмне себептен келечек муундун ырыскысына кол салынды? Передо мной, как президентом страны, стоял ряд важных стратегических задач. Это и создание собственной национальной валюты, национальной финансовой системы и обеспечение ее постоянным надежным источником золотовалютных ресурсов, которым могло стать золото Комтора. 1992 жылы Турсунбек Чыңгышевдин жетекчилигиндеги өкмөт кыргызстандыктар үчүн эч пайдасыз келишимди түзүшөт. Ошентип, Аскар Акаевдин демилгеси менен 1992 жылы 4 декабрда Торонто шаарында Кумтөр алтын долбоору боюнча генералдык келишимге кол коюлат. Ал кездеги жогорку кеңеш келишимде көрсөтүлгөн талаптарга каршы чыгышкан. Келишимге кол коюуга катышып аткан кыргыз тарап ошол сааттарда мекен алдында чоң чыккынчылык жасап атышканын аңдашты бекен. Кийинки жылы канадалык компанияга 50 жылга Кумтөрдөгү алтын кенин иштетүү үчүн концессиялык келишимге кол коюлду. Документтер парламентте ратификациядан өтүүгө келди. Бирок депутаттар мыйзам бузулуп атканын түшүнүшүп, ратификациялоодон баш тартышты. Легендарлуу парламенттин депутаты мамлекеттик ишмер Топчубек Тургуналиев ошол кездеги окуяны төмөнкүчө эскерет. Мен эсимде ошол бир эмеде 91-жылдын ушул апрель бекен же мартында эрте менен башталды ушул Кумтөрдүн чатагы. Анан Сарыгулов Дастан анда Кыргыз алтындын төрагасы болчу. Анан трибунага чыкты. Мен түндө учуп келдим деди. Ушул эки кулагымдын ичинде турат азыр. Түндө учуп келдим Франциядан. Бизге могу канадалык жанагы Сиябека деген болгон, а дегенде. Ошол фирманын башчылары өтө көп процентти биз алабыз деп атат. Ал эми процентти аз алабыз дегендер бар экен Францияда дегенде эле Акаев ыргып турду айланайын. Жөн эле ыргып туруп, ушу чуркап барып, трибунага чыгып, ушу бүтүп калган ишти эмне үчүн сен бүтүп барып бузуп атасың? Мен кийин түшүндүм. Бүтүп калган иш дегенде, мен бардык чөнтөктөрүмдү толтуруп алып, барын алып алып, анан кийин эми тигилерден кантип кутулам мен? Франциядагы фирмаларга беребизби дегендей кеп болгон экен деп. Алтын кенин иштетүү боюнча сөз Советтер Союзунан бери жабык бойдон келгендиктен айрым гана жооптуу кызматта олтургандардын 1,5 гана кабардар эле. Легендарлуу парламенттин депутаттарынын ичинен толук маалыматы бар. Ал өлкөнү чейрек кылым башкарган Турдакун Усубалиев болчу. Усубалиев бул жаатта канча алтын запасы бар жакшы билген. Ошондуктан ал келишимдеги кетирилген катаны баса белгилеп, чындыкты айтып чыкты. Парламентти эпке келтире албасын түшүнгөн Акаев жогорку кеңешти таратууну көздөдү. Ар кандай интригаларды уюштуруп, депутаттарды толук тараткан соң көздөгөнүнө жетти. Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын мөөнөтү 1995 жыл болсо да, Акаев 1994 жылдын биринчи жарым жылдыгында эле чилдей таратып тынды. 50 миллиард доллар Кыргызстанда кууп келет. Деп анан ушуга ишенип, жана Акаев деген чыккынчы. Эсимде ошо Ак үйдүн батыш түндүк бурчунда абдан чоң Кыргызстандын президенти үчүн деп курулган бөлмө бар. Анда отурган Акаев. Ма дегенде ошол бөлмөнү Берштейнге берген экен. А өзү болсо чыгыш жагында отурган Акаев. Демек, биринчи мүчүлүш, биринчи тарыхый трагедия Кыргызды кыргыз саткан.
Кыргыздын жетекчилери саткан. Генералдык келишимди Камеко Кыргызстанда иш алып барып атып, эч кандай жазага тартылбай тургандай, өзүлөрү үчүн ыңгайлуу кылып иштеп чыгышкан. Кудум эле тарыхта биз окуп билген колониалдык саясаттан эч айырмасы жок. Кыргыз Республикасы келишимде жарым-жартылай гана укукка ээ. Баленин бардыгы мыйзам бузуулар мына дал ушундан келип чыгат. Маселен, Камеко көп убакыттар бою 1 тонна уулуу калдыктар менен атмосфераны булгагандыгы үчүн күлкү келерлик 1 сом 28 тыйын гана төлөп келген. 1994 жылы Турсунбек Чыңгышевди отставкага кетиришип, ордуна Апас Жумагулов шайланат. Жумагуловдун мезгилинде келишимге кыргызстандыктар үчүн мурдагыдан да аша чапкан талаптар коюлуп, Кыргыз Республикасы Кумтөрдөгү акциядан 67,75%ке ээ болуп турганына карабастан, долбоорду көзөмөлгө алып, башкаруу укугунан толук ажырап калган. Мындай башкаруу укугун эми канадалык туундук компаниялар өз колуна алышты. Ошентип, миллиондогон долларлар казнага түшпөй эле чет жактарга агып, Акаев жана айрым шылуундардын чөнтөгүн гана кампайтып атты. Жумагулов экөөбүз сүйлөшүп калдык. Анан Жумагулов мындай, менимче өзү дагы анча баа берген жок өзүнүн сөзүнө. Айтып калдык, не тиги Акаевка тарынган сыяктуу, бул өкмөттүн иши, мына мен тиги комитет өкүлүн аэропорттон узатып атып, мен ошол жерден келишимге кол койдум. А менден мурда Акаев указ чыгарып коюптур. Экөө жан талашып, биринен мурда чуркап, Камеко менен болгон келишимге кол коюп атат. 2007 жылдын май айында келишимге ылайык алтын кенин иштетүүчү фабрика Кыргыз Республикасынын ээлигине өтмөкчү. Бирок 2003 жылдын 31 декабрында ал кездеги премьер-министр Николай Танаев Камеко менен келишимди реструктуризациялоо боюнча документке кол койду. Дал ошондон тартып Кумтөр Голд компания жаңыдан түзүлгөн Центерра менен кызматташа баштады. Эми жагдай төмөндөгүдөй болду. Монголиядагы 60 тоннага барабар боро жана гуцурт кендери АКШдагы 700 метрдей тереңдиктеги Рен кени үчөө тең Кумтөргө кошулду. Ошондо компания расмий түрдө 3 кен байлыкка ээ болуп чыга келди. Центерранын жетекчилиги Кыргыз Республикасынын 67% үлүшү өтө көп экен деп жар салып чыкты. Кыргыз бийлиги президент жана премьер-министр баш болуп, мындай аксымдыкка жол беришти. Кудум токочун колунан жулдурган баладай өлкөбүз тапкан кирешеге 33% гана ээ болуп кала берди. Кемчиликтин боюн калыш керек. Биз алар менен тең-тең сүйлөшүп, биздин элибиз үчүн да мамлекет үчүн дагы пайдалуу деңгээлде сүйлөшүүлөр болбой, канча дагы канадалыктарга ошол компанияга артыкчылык берип, албетте бул жерде менимче ошол ишке катышкандардын анын ичинде бекеринен айтылбайт, мурдагы президенттин дагы жеке кызыкчылыгы дагы менимче роль ойноп кеткен. Анын дагы кийин Бакиевтердин дагы азыр ошонун кесепеттерин эптеп жоюштун жолун издеп атпайбыз дагы эле. Муну моюнга алыш керек. Бул эки себептен болгон. Биринчиден биздин жанагындай базар экономикасы, чет элдиктер менен сүйлөшө билүү тажрыйбабыздын биринчиден экономикалык, финанс жактан, экинчиден юридикалык жактан тажрыйбасыздык, анан кийин түбүң түшкөр жагындай өз кызыкчылык, мындай пайда көздөчүлүк да болуп кеткен. Кыргызстан 2004 жылы эмиссиондук баалуу кагаздардын көпчүлүк бөлүгүн сата алды. А 2007 жылы Кыргызстан 15% гана акцияга ээ болду. Ал кездеги Кыргызстандын өлкө жетекчилиги ээ болгон алтынды баалуу кагазга, акцияга алмаштырышты. Мындан ким пайда көрдү? Ошончалык чоң көлөмдөгү алтыны бар Кыргызстан 90% мөңгүлөрдү иштетүү акциясына тагыраагы өлкөбүз тапкан киреше бөлүгүнүн 1/3 бөлүгүнө гана акция катары укукка ээ болду. Кенге байланыштуу эң ири чуулгандуу окуя 1998 жылы 20 майда болду. Жабыр тарткан жарандардын арасында Кумтөрдүн алтын мафиясы китебинин автору, саясатчы, экс-депутат Кубанычбек Исабековдун энеси да бар эле.
Да менин энем да ошол жерден төркүнү Барскондук болот. Ошол жерден жүрүп суусун ичкен. Ашказандын баары ооруп, ошондон кийин инвалид болуп калган. Мага мындай инвесторду билесиздерби, мамлекетке душмандык кылган инвестор мен инвестор деп эсептебейм. Анын үстүнө башынан эле бул болгону 25 миллион доллар алып келген компания болгон. 40 деп жагызып турат, мен изилдесем 25ке жетпеген акча. Биздин эле байлыкты күрөөгө коюп туруп банктан алып келгенде фабрика курган. Фабриканы ишке киргизип аткан 166 миллион 500 миң долларга көтөрүп туруп жеп койшпады да биздин бийликчи. Анан фабриканы биз деген пайызы менен алтынды пайызы менен төлөбөдүкпү. Бул эмне кечиреби ушунучу? Кудай да кечирбейт. Тарых да кечирбейт. Биздин урпактар да кечирбейт. Цианид синил кислотасынын тузу. 20-кылымда цианидти уулуу химикат катары согуштук аракеттерде же коркунучтуу делген кемирүүчүлөрдү жок кылууда колдонушкан. 5000 грамм адам жанын алыктанат. Алтынды бөлүп алууда колдоно турчу 20 тонна цианид натрийди ташып бараткан жүк ташуучу оор унаа Барскоон дайрасына кулады. Цианид дайрага аккандыктан Барскоон менен кошо тамга, тосор, кичи жаргылчак жана чоң жаргылчак айылдарына да бул кырсыктын кесепеттери бир далай ыңгайсыздыктарды жаратты. Цианид төгүлгөндө манау Барскоондун өйдө жагында көпүрө бар, биринчи көпүрө. Mana ушул көпүрөдө жарылганын эч ким билбейт. Биз угуп калдык. Тетиги пограничниктер сырттан келатып, ошолор көрүп калып, анан ошол эмени элге айтып, анан эл билген. Болбосо Барскондун эли биз билбек эмеспиз. Ташкада алынган жок, Алымберикте алынган жок. Эчтеме алынбай калды. Же айыкпайбыз ошондон бери. Жана чыгып атат цианидтен, ай сайын жаңырып атат. Мурда жок болчу. Жок болчу да. Мына байка, мону жок атат. Мону чөйлө барса чыгып эле, чыгып караңыз. Онда эле өзүнчө эле барса аягалы эле ушундай эле бир балекет пайда болот. Бирдемесин отуруп. Кырсыктан улам 4 адам өлүп, 2000дей адам ууланып, 800дөн ашуун адам ооруканага жаткырылган. Айыл чарбада чоң чыгымга учурап, мал жандыктардан айрылышты. Ысык көлдө болсо, дал ушунун кесепетинен туризмде эч киреше болбой, карапайым журт азап тартты. Боо көрүнүп турган көпүрө Барскоон айылынын биринчи көпүрөсү деп аталат. Ушул жерден 1998-жылы ушу кумтөргө кетип бараткан машинеден цианид төгүлгөн. Ошол төгүлгөн цианидтин айынан ушул адамдар Барскоон эли, Барскоон жалгыз эле Барскоон эли эмес, 5 айыл жабыркадык жакшы эле алыбыздын келишинче. Төгүлгөн цианидтин ошол кезде кандай зыяндыгын биле албагандыгыбыздан астыбыз көп адамдар ошо күнү бир күндө 3 адам өлүп кеткен күндөрү да болуп аткан. Ошондон ушул убакка чейин ошонун запкысын тартып жашап келатабыз чын-чынына келгенде. Бул кайгылуу окуядан кийин Республикалык санитардык эпидемиологиялык станция анализ жүргүзүп, 1998-жылы 27 майда дайрадагы сууда жана каналдарда, ошондой эле көлдө цианидтин аралашмасы нормадан төмөндөп, медициналык изилдөөлөрдө Ысык көл өрөөнүнүн Жетегүз районундагы тургундарда онкологиялык дарттын өсүшү байкалган эмес. Жана тукум кууй турган коркунучтуу илдеттер байкалбады деп расмий жарыялады. Ушундай апаатка бийлик кандай чара көрдү? Ошол убакта Аскар Акаев келип, элди силерди багы кумтөр эсебинен бүт элдин баарын багабыз, антебиз минтебиз деп карапайым элди алдашкан. Компенсация жасап беребиз. Мамлекет эсебинен компенсация жасап беребиз. Ошол сатылбаган өрүктүн, сатылбаган картөшкөнүн, жанагы желбей турган малдын ошонун баарын компенсациясын мамлекеттин эсебинен жасап беребиз. Ал жагынан камсынабаңыздар. 1998-жылы май айынын аягында Россия жана Канадалык биргелешкен эксперттик комиссия Барскоон жана Тамга айылдарынын сугат сууларында ууландыруучу заттар аз жана андагы жашаган адамдардын ден соолугуна залакасын тийгизбейт деген
жыйынтыкка келишет. Экология боюнча экс-министр Кулубек Бөкөнбаев кырсыктын кесепети анчалык деле кооптуу эмес деп далилдеп чыкканга далалат жасайт. Бирок жергиликтүү тургундар буга макул эмес. Айнеден көрбөй калдым, апаны көрүп мынтип карасам эле артымда милиция кууп келатыр. 5 жашар кызымды жолдошум алып, мына ушул күнгө чейин балам ооруп атат. Коркуп атат ошо. Биздин эшиктин алдында болгон окуя болду. Эми бул Кумтөр бул элдин үмүтүн, келечегин түзө турган бирден бир жакшы проект болчу. Эгемендүүлүктү алаарыбыз менен эң чоң проект ушул. Бүгүнкү күнгө чейин бюджетти эң ири ишкана катары толтуруп аткан ушул болуп атпайбы. Анын үстүнө 15 000 кишиге жакын иштейт азыр Кумтөрдөчү. Бул подрядчиктер, субподрядчиктерди кошкондочу. 4 000ге жакын мындай штатный кызматкерлер иштейт. 2 смен менен иштейт да. Эми ушундай чоң ири ишкананы эмнегедир тескери буруп салышкан. Эң башында Аскар Акаев баш болуп турупчу. Кубанычбек Исабеков бир топ маалыматтарга ээ болгондуктан андагы бийликтин кетирген өтө одоно каталарын айтып чыгууну атуулдук ыйык парзым деп санады. Ал кезде иликтөөнүн автору жеке ишкерлик менен алектенип, мамлекеттик маанилүү кызматта иштеген эмес. Чуулгандуу Кумтөр иши боюнча материалдарды чогултуу ишин ал дал ошол кезде баштаган. Бизде мамлекеттик структура болуп эсептелген, мына Кыргыз алтын өкмөттүн өкүлү болуп эсептелет. Эмне үчүн ушу күмүш жөнүндө бир сөз кылынбайт? Бул чоң маселе. Кайда алтын жанындагы кендер? Андан кийин мына 13% мамлекеттик бюджетке түшүп атат. 1% тиги Ысык көлдүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө деген атайын счет ачылган. Ошого кетип миллиарддаган акча түштү. Мен бир нече жолу кайрылгам. Азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы ошол киши текшертип көрдүмү дейт. Акыркы бир интервьюсун угуп калдым. Акыркы эле бир жылда көргөндө чачым тик тур дейт. Кимде гана кийлигишкен жок. Мурунку губернаторлор дагы ошо 5 колун салып жиберген. Машинелер текшерүүчү органдарга сатып берген. Ремонтторун жасатып берген. Конокто озгонго 700 000ден которушкан. Ал эмне өзүлөрүнүн менчиги бекен. Ал мамлекеттин акчасы да. Кумтөр боюнча иликтеп атып Исабеков мында бир топ коррупциялык схемалар жатканын, дал ошол жылдардагы өлкө жетекчилигин жана чоң кызматта олтургандардын бир топтору аралашканын терең аңдады. Иликтөө ишинин түбү барып, Ак үйдүн 7-кабатына такалды. 2005 жылы Аскар Акаев жана анын айланасындагылар коррупциялык иштерге малынган үчүн элинен куулду. 2005 жылдын 24 мартындагы төңкөрүштөн кийин Кумтөрдүн айланасындагы чыр иликтөөгө алынып, келишимди өлкөгө пайда алып келгедей карап чыгуу иштери турду. Бирок кайра эле иш улам бир туңгуйукка барып такала берди. Ысык көл облусундагы экологиялык кырдаалды көзөмөлгө алуу керек эле. Мисалы, 2010 жылы Атамбаевдин маалында Жетөгүз районундагы 16 000 гектар жер компанияга мыйзамсыз берилип кеткен. Бул окуя ошол кезде апталар бою чуулгандуу жаңылыктарга айланган. Бийлик болсо, жер эч кандай корукка алынбаган десе, экологдор тескерисинче айтышат. Талаш тартыштардын чордонунда бийлик экинчи тарабы Кумтөр компаниясын иштеткендер, а бир жагынан акыйкатты издеген коомчулук болду. Сарычат, Эр Таш коругу, Карасай, Коёнду жана Үчкөл деген участоктор боюнча чуулар башталды. Кайсы бир Кумтөрдүн жетекчисине бир иш козголгонун уктуңузбу? Жок. Эмне үчүн болчу? Ошол эле Лен Каменюкту издетип атканга мен да көп кызыктар болчумун. Көп материалдарды бергем. Болгариядан камады кайра чыгарып койду. Себеби биздин башкы прокуратура толук кандуу кагаз берип койгон жок. Интерпол аркылуучу. Анан бул жерден мына эми мен да 45 жолу депутат болуп жүргөндө соттошком. 45 жолу. Азыркы өкмөт менен да соттошуп жүрөм. 16.330 гектар жерди мыйзамсыз мына берип койгон, Данияр Сөмүт берип койгон жерди кайра эптеп алдыртсак, андан кийин мына Абылгазиевдин убагында дагы кетти ошол жерчи. Бул мыйзам бузуулар менен кетти. Ошол жердеги кызыл китепке кирген жерлер кетти. Ошол жерде Жетөгүз, Липинка, Ырдык айыл өкмөттөрүнүн жери кетти. Бир тыйын салык төлөнгөн жер жок. Бизде закон иштеши керек да. Жер салыгы жөнүндө законду эч ким атмен кылган эмес, мисалычы.
Ошол жердеги эл деген жерлеринен ажырап калгандан кийин аларга жоктугуна бир нерсе төлөп бериш керек да. Өткөн жылдын 5 жана 6 октябрындагы окуялар аталган ишти кароо үчүн кезектеги прологтордун бири болуп калды. Февралдын этекченинде парламент депутаттары Кумтөрдү текшерүүгө алуу үчүн кезектеги комиссияны түздү. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, Великобритания менен Канаданын илчилиги да вероятно булар ушинтип улутташтырам деген сөздөрдү колдонуп жүрүшөт. Анан полюбовно болсо болот эле деп мындай алар дагы одоно чектен чыгып бизге рекомендацияларды берип атат. Биз баарына эми чыдайлы, бирок арбитражга даярданып атабыз да. Буга дейре өлкөнү башкарып келгендердин жана жооптуу мамлекеттик кызматта олтурушкан айрым бир чиновниктердин алысты көрө билбеген сокур саясатынан айынан, кайдыгерликтен, ачкөздүктөн, коррупцияга терең малынып, келечек муундун каргышына калган алдым жуттумдардын айынан Кумтөрдүн айланасындагы чыр бир нече жылдардан бери уланып келет. Жогоруда айтылган кептерден улам Кумтөр кенинде алтын запасынын 1/3 бөлүгү гана калды. Эми жок дегенде ушул өлчөмдү деле туура пайдалансак, карызга белчесинен баткан өлкөбүздү бутуна тургузуп, экономикабызды оң жолго коюп алсак болот. Муну үчүн албетте ар бир жаран алдыга карай ишенимдүү кадам таштап, аткарып аткан ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасай билсе, эң оболу атка минерлер атпай кыргыз журтунун кыйырына терең көз чаптырып, ушул маңдайга бүткөн эгемендик деген сөздүн өзүнө терең үңүлө билгенде гана өлкө оң жолго түшмөкчү. 3 китеп чыккан. Бирөө ал Кумтөрдөгү алтын мафия деген 11-жылы, 12-жылы Золотая мафия Кумтөрү деген, мына Кумтөр акталбаган үмүттөр деген ушул жылы мартта чыккан. Азыр мына орусчасы дагы бүгүн эртең чыккан турат, орусча китеби дагы. Жана ушул кинону да тарттырып аткан себебим ушул. Эл билиши керек. Эзелде биз кайра ушундай кейпибизди кийбешибиз керек. Мамлекетке байлык, элге байлык иштеш керек. Жер байлыгы элдик болуш керек. Менин үмүтүм зор. Ушу өз кызыкчылыгын таштап туруп, мамлекеттикин, элдикин биринчи кое турган атуу өлкө башчысы келет деген үмүттү мен жоготкон жокмун. Ушундай үмүт менен жашашыбыз керек, ошондой киши келиши керек, ошол киши жер байлыгын эл байлыгы кылыш керек дагы, эл жыргалчылыкта жашаш керек. Мыйзам чегинде деп эсептейм.